Мына жерде жазып атпайсыздарбы ИСТА ОСД деп. Ушул мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү кайсы мамлекеттерден ушул ИСТА жана ОСД сертификаты жок кирип жаткан үрөн жана көчөттөр ушул өзгөртүүлөрдү киргизгенге түрткү болду сиздерге? Мыйзамды өзгөртүүгө түрткү болгон ушу атайын САР долбоору бар. Ошол өкмөттүн тапшырмасы менен өкмөттүн токтомунун негизинде ушу мыйзамды мониторинг жүргүзүп, ошолордун сунушунун негизинде өзгөртүү киргизилди. Анда жөн эле өкмөт тапшырма берсе эле жөн эле киргиздиңерби анда өзгөртүүлөрдү? Мен түшүнүгүм мындай да. Европадан келген көчөт, үрөндөр сертификацияланып келинет да, туурабы? Туура. Кайсы мамлекеттен сертификаты жок келип аткан үрөн менен көчөттөр сиздерге түрткү болду деп суроо бердим мен. Жок, бул жерде мен жарым минут убактым кетип калды да. Исаат Айтбаевич, бул жерде мындай да, бул жанагы Евразийскке кирип атканда биз ошо бир алардын мыйзамы менен биздин мыйзам шайкеш келиш керек. Бул жерде жана коррупциялык элементтер болбош үчүн ага дагы алып келдик. Анда мындай берейинчи суроону. Сиздерге приоритет кайсы? Биздин жарандар, биздин дыйкандар жеңилдик алыш керекпи? Сиздер чыгарган мыйзам боюнча же приоритеттүүлүк ошол ЕАЭКтин бирлигиндеги стандарттарга келиштирүү сиздерге бийигирээк турабы? Дыйкандар жеңилдик алыш керек, биздин максатыбыз. А сиздин оюңузча ушул мыйзам менен дыйкандарыбыз, багбандарыбыз жеңилдик алабы же татаалдаштырылабы? Бул жерде кыйынчылык болбойт, татаалдаштырылбайт. А эмнеге сиз ошентип утверждать этип атасыз? Менин оюмча татаалдашат алардын жашоосу. Аны эгер силер мыйзамды колдоп берсеңиздер, анан кийин иш алдыга жылгандан көрүнөт да ошондо. Жок, сиз эми практиксиз да. Практика жүзүндө канчалык көп уруксат алуу, канчалык сертификация көбөйгөн сайын бул ашыкча чыгым да дыйканга. Татаалдашып атпайбы жашоосу? Мурун кандай уруксат берип келсе ошол боюнча калыбында калат, кошумча убаракерчилик болбойт бул жерде. Искак Автоматович айткандай, баягы дыйкандар мурун кандай шартта болсо ошондой шартта эле калат. Жок, эми мындай бирдекени айтардан мурун бир негиздеп берсеңиздер, кошумча убаракерчилик көбөйсө, дагы бюрократия көбөйсө, каяктан жеңилдейт багбандын жашоосу? Мындай суроого жооп бериңиздерчи. Чет жактан үрөн менен көчөт импорт болгон кезде анын баягы оорусу барбы, жокпу, кайсы служба аныктайт? Карантинге киргизилеби биринчи? Фитосанитардык служба аныктайт. Бүгүнкү ошо сиздерге баш ийеби фитосанитардык? Биздин жакында бизге департамент өткөн, ооба. Сиз ошол департамент, ошол службанын кызматын кандай баалайт элеңиз? Министрдин орун басары катары. Исаат Айтбаевич, бул биздин карамагыбызда эмес, бул жакында эле өттү. Бул ошол служба начар иштегендиктен ушундай оорулар кирип кетти да, ошондуктан биз ошону исправлениеге алып барып атабыз. Сиздин министрдин орун басары катары кабарыңыз барбы? Европадан контрабандык жолу менен эч кандай таможня очисткасы жок. Бизде буга чейин болуп көрбөгөн оорулар ошо көчөттөр менен кирип жайылтылып аткан фактылар жок эмес. Сиз кабарыңыз барбы? Андай кабарлар бар. Кандай чара көрүп атасыздар ошонун болтурбоо боюнча? Ошол контрабандалык товарлар кирбеш үчүн биз ошо фитосанитардык службанын бардык алып келинген көчөттөр болобу, семеналар, үрөндөр болобу, ошонун бардыгына өзлөрүнүн анализин берсин деп ошолор иштеп атышат. Мен да кошумчалап коеюн, ушу жанагы алып келип аткан үрөндүн мындай шайкештик келбегендигинен бүгүнкү аргандай ооруларга бардыгынан 4 случай болду, кайтардык. Бул боюнча ошо тийиштүү эмелерге, ошо органдарга, постторго катуу көзөмөл боюнча министр буйрук берди. Жок, сиздер демек аныктадыңыздар да, бизде буга чейин болбогон оорулар ошолор менен кошо кирип кетти да Кыргызстанга. Ошолор аныкталдыбы? Кандай чара көрдүңүздөр, кандай жоопкерчиликке тарттыңыздар ошол жооп? Бул оорулардын кирип кеткенинде атайын план мероприятиялар иштелет. План мероприятия менен ошо департамент иштейт. Ошолорду болтурбоого алдын ала иштерди жүргүзөт. Ошол боюнча дагы
дыйкандарга биз жанагы консультативдик иштерди жүргүзүп атабыз. Ошо менен бирге жана ветеринарияга жана 6 ооруга кандай каражат бөлүп берип атса, ошол фитосанитардык карантинге да ошондой финансылык каражаттар бөлүнгөнгө ошо менен ошол иштерди алып барганга аракет кылып атабыз. 10 секунд бергиле. Мен так берген суроомо так эле жооп берсеңиз жакшы болот эле да. Ошол фактыларды аныктапсыздар. Ошондой фактыларга жол берген жооптуу кызматкерлерге кандай жоопкерчиликке тарттыңыздар деп суроо бердим. Алар кандай чара көрүлдү? Административдик жоопкерчиликтерди алышты. Бир адисибиз жумуштан бошотулган. Эми ошол постто турган адис. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору боюнча суроого жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Талкууга жазылган депутаттар бар. Анда талкууга өтсөк. Талкууга жазылган депутат сөз Сулайманов Алтынбек Турдубаевичте. Рахмат.